Салам. Биздин бийлик чоң акчаларды президенттик администрацияга, жаңы имараттарды курууга жана ошондой эле кымбат баалуу жеке самолет менен учууларга коротот. Бирок ошол эле учурда тышкы карызды зорго араң төлөп кыйналып жатышат. Башкача айтканда 2022 жылы биринин шапкесин бирине кийгизип эптеген учурларга туш болду. Мына ушундай кызыктуу окуялар тууралуу алдыдагы иликтөөдө сиздерге айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Министрлер кабинети жетим тоо кээнин карыз ордуна Кытайга өткөрүп берүүнү көздөп жатыптыр деген имиштер журналисттердин тынчын алып турган кез. 2020 жылдын ноябрь айы Садыр Жапаровду президенттик шайлоо күтүп жаткан. Ал бир эле учурда мамлекет жана өкмөт башчынын милдеттерин аркалап отурган. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, бир тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Карыздарчы, ал дээрлик 5 миллиард долларды түзөт. Садыр Жапаров баякысында эле амбициялуу пландарды айтып, оозунан түшүрбөй келет. Эгерде сиз президент болсоңор, 5 жылдын ичинде биз төлөйбүз. Туурабы? Кудай буйрса, уже биринчи 5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Есть соседи побольше и побогаче нас, и даже им не удается. В любом случае, Джапаров сказал, что в течение 5 лет закроет долг. Мужик сказал, мужик сделал. Бирок азырынча Садыр Жапаров башында турган өлкө жетекчилиги анын ордуна жаңы карыздарды чогултуп жаткан учуру ал факт. Алдыда силерге өкмөт азыркы тышкы карызды төлөш үчүн дагы карызга акча алууга туура келгендигин айтып беребиз. Ушу менен алар эл аралык валюталар фондуна күмөн жаратып, текшерүүсүнө кабылган. Кызыктын баары дагы алдыда, биз менен бирге болуңуздар. Достор, сиздердин жардамыңыздар менен биз сапаттуу иликтөөлөрдү чыгарып, чындыкты эл менен бөлүшүүнү улантуудабыз. Эгерде сизде банктык картаңыз болсо, анда сиз да биздин коррупцияга каршы күрөшүүбүздү колдой аласыз. Көбүрөөк маалыматты жогорку сол бурчта пайда болгон шилтемеден окусаңыздар болот. Ошондой эле биз сиздер менен жакындан таанышып, Темиров Лайф аткарып жаткан жумушубуз жана аны жакшыртуу тууралуу сиздердин ой пикириңиздерди билгибиз келет. Бул үчүн анонимдүү сурамжылоону толтурууга чакырабыз. Көп убакытты талап кылбайт, бирок сиздин муктаждыктарыңызды жана каалоолоруңузду жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Анда эмесе биз иликтөөбүздү уланталы. 22 жылдын 30 июнунда парламенттин имаратында депутат Арсланбек Малиев менен Улуттук банктын жетекчиси Кубанычбек Бокентаевдин ортосунда кайма айтышуу болгон. Себеби парламентарий бюджетке алтын валюта резервинен акча алууну сунуштаган. Давайте, вот чем брать у кого-то кредиты под высокие проценты, под 2-3% и так далее, давайте лучше мы возьмем у Нацбанка. Временно будем использовать. Почему такие вот вещи не предлагаете? Держите это самое, как собака на сене сидите, держите на этих миллиардах, 2 миллиардах. А экономика страдает, президент каждый день ищет, премьер ищет деньги. Улуттук банктын жетекчиси депутатка алгач эле экономиканын негиздери жөнүндө түшүндүрүп, алтын валюта запастары эмне үчүн керек экендигин айтып берген. Цели правительства в данном случае мы должны обеспечить стабильность цен. Все наши резервы, они являются обеспечением сомовой денежной массы, которую имитирует Национальный банк. И в целом мы сохраняем стабильность. Ценовая стабильность – это основа макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста. Поэтому закон специально принят именно Жогорку Кеңешем, что мы правительству никакую финансовую помощь оказывать не можем. Бирок депутат Малиев кыжырланып сөзгө кепке келгиси келген эмес.
Улуттук банктын жетекчиси бир топ тыныгуудан кийин депутаттар менен абдан бир маанилүү маалымат менен бөлүшкөн. Арсланбек Касмакомович, я вас опровергну. Значит, они использованы, резервы. В частности, в прошлом году Международным валютным фондом наши золотовалютные резервы было передано 170 миллионов СДР, это эквивалент 240 миллионов долларов. В этом году эти СДР переданы правительству. Это эквивалент примерно 240 миллионов долларов, и они используются на развитие страны. Улуттук банк жардам бере албайт бюджетке деп, ошол эле учурда акча берилди деп айтып жатат. Бул конституциялык мыйзамда так жазылган. Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине кредиттерди жана кепилдиктерди берүүгө, анын ичинен республикалык бюджет тартыштыгын каржылоо үчүн кредиттерди жана кепилдиктерди берүүгө тыюу салынат. Бул операция эл аралык валюта фондунун отчетунда да чагылдырылган. Отчеттон эмнени билдик? Бул каражаттын 13 миллиард сому 22-жылы тышкы карызды жабууга коротулган. Калган 7 миллиард сом дагы 23-жылы тышкы карызды жабууга жумшалат. Транзакция министрлер кабинетинин токтомунун, жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин чечиминин жана юстиция министрлиги менен башкы прокуратуранын юридикалык корутундусунун негизинде ишке ашырылган. Анда бул транзакция жергиликтүү мыйзамдарга каршы келбейт деп айтылат. Бирок ЭВФ дагы эле шектенүүдө. Алар биздин прокуратурага, юстиция министрлигине да ишенишпейт. Ошентип алар өздөрү кайра текшере тургандыктарын айтышты. ЭВФ персоналы бийликке жүргүзүлүп жаткан транзакциянын негиздүүлүгүн тастыктоо үчүн укуктук талдоо жүргүзүүнү сунуштады жана буга байкоо жүргүзүүнү улантат. Буга байланыштуу ЭВФтин персоналы бийликке ЭВФтин 2021-жылы каражаттын колдонулушу боюнча текшерүү болору жөнүндө маалымдашты. Эми карап көрөлү. Бул кайсы акча? 21-жылы эл аралык валюта фонду акчаны СДР деп аталган ЭВФ валютасы түрүндө тараткан. Бул COVID-19 пандемиясы боюнча колдоо болгон. Алгачкы максат өлкөлөрдүн алтын валюта резервин чыңдоо. Бул улуттук банктын башчысы айткан 170 миллион СДР же 240 миллион доллар. In August 2021, 2021-жылдын августунда ЭВФтин директорлор кеңеши тарыхтагы эң чоң СДР бөлүштүрүү чечимин кабыл алган. Бул 650 миллиард долларга барабар. 190 өлкөнүн арасында бул бөлүштүрүү резервдик активдерди толуктоо боюнча узак мөөнөттүү глобалдык муктаждыкты канааттандыруу үчүн кабыл алынган. Эгерде СДР резервде турган болсо, өлкөдөгү экономиканын туруктуулугун камсыздап турат. Алар пайданын кандайдыр 1% да көбөйтөт. Бирок, эгер СДРди башка валютага алмаштырса жана чыгымдаса, мисалы тышкы карызды төлөөгө жумшаса, анда кадимки кредитке окшош башка механизм иштеп баштайт. Анткени МВФ бул акчаны улуттук банкка ушундай шарттар менен берген. if a member exchanges its SDRs, Эгерде ЭВФ мүчөсү СДРди эркин колдонулуучу валюталарга алмаштырса, анда анын СДРдеги запасы жана ошол запастан алынган пайыздары азаят. Эгер запастар баштапкы бөлүштүрүлгөн суммадан төмөн түшсө, анда катышуучу дефицитке пайыз төлөп бериши керек. Пайыздарды эл аралык валюта фонду жума сайын аныктап турат. Эгерде өткөн жылы бул акча арзан болуп 0,5%ке жетсе, быйыл 3,75%ды түздү. Ал эми бул биз Кытайдан карыз алган кредиттен дагы кымбат. СДРди башка валютага алмаштырууда курстун айырмасын айтпай эле коелу. Анда биздин өкмөт бул акчаны эмнеге жумшады? Мунун баары ЭВФтин отчетунда бар. 2022-жылдын май айында Улуттук банктан 2021-жылы бөлүштүрүлгөн СДРге ээлик кылуу укугун Каржы министрлигине өткөрүп берүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Өткөрүп берүү бир калыпта жана этап менен жүрүп жатат. Бөлүнгөн каражаттардын 3/2-сине жакыны 2022-жылы тышкы карызды тейлөө үчүн Каржы министрлиги тарабынан тандалып алынган. Мындан тышкары отчетто бул акчанын 13 миллиард сому 22-жылы тышкы карызды жабууга жумшалганы жазылган. Эске сала кетейин, былтыр тышкы карызга 22 миллиард которулган. Башкача айтканда,
төлөмдөрдүн суммасынын жарымынан көбү биз дагы үстөктөлөп жаткан акча. Кудай буюрса, ошо 1-5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Мужик сказал, мужик сделал. Азырынча ал каалагандай эмес. Учурдагы төлөмдөрдү төлөө үчүн да биздин өкмөт үстөк пайыз менен акча алып жатат. Биз журналисттер өз кезибизде бул маселени тыкыр көзөмөлдөйбүз. Анткени бул биздин мамлекет үчүн маанилүү. Президенттер алмашат, ал эми мамлекеттин карызы кала берет. Алыскы 90-жылдары легендардуу парламент Улуттук банкты өкмөттөн көз каранды болбосу керектиги тууралуу мыйзам кабыл алган. Анткени келечекте өкмөт тараптан тобокелчилик чечимдер кабылданып кетсе, анда мамлекет чоң зыян тартып калмак. Ошондуктан алдын ала ушундай коопсуздук чечими кабыл алынган. Достор, биздин жаңы чыгарылыштарды өткөрүп жибербөө үчүн бизге жазылыңыздар. Эл чындыкты билиш үчүн бул видео иликтөөнү досторуңуз менен бөлүшүңүз жана комментарий калтырыңыз. Сиздер менен Болот Тимиров болду. Кайрадан көрүшкөнгө чейин.